Мага проректор өзү айткан, жана бул жактагы индустар акыркы курстагылар айткан, ойногондон кийин баардык нерсени жиштирип койгуз депчи. Эми мунусу эмне жиштирип койгонубу эмичи. Эми ар бир адам айткан сөзүнө турса, айткан сөзүн аткарса өтө жакшы болот да. Мен ошондон кийин келбей койгон болчумун бул жакачы. Мына 10 күндөн кийин келдим. Бүгүн 17 март. То есть 13 күндөн кийин келипмин. Акыркысы 4-түндө кеткенбиз берден. 4 эле 5. 11-12 күндөн кийин келсем ушул акыбал. Бул менен пленканы жапса керек по-моему. Анан пленканы бияка учуруп кетти же бияка алып коюшту да. Эми бул эмне деген беспорядок. Ушу жаман шалакылыктар күйгүзөт да биздинчи. Мамлекет кызматкерлеринчи. Жагуу мамлекетке карайт. Билим берүү министрлигинечи. Эми мына пакет жатат эмнедечи. Мына таштарын алып атышат. Коменданттын командасы менен бирок зор калып атат. Жында адүшө албай элечи, кыйкырык бакырык мененчи. Грубо айтканда тоготпой атат да. Мен ойноп айтам деп деген бир экөө разбирать этет. Ойносун, оюндан кийин ташын чекеге алып койсун, мусорун чекеге алып койсун, андай кылыпчы. Мен каршы эмесмин. Кайра пленка менен жапса, кайра таштарды коюп, кайра ачканда алып дегендей. Бир тактык болуш керек да, мыйзам иштеш керек. Тазалык болуш керек. Комендант молодец, команданы берди, колго алышты. Оюндан кийин поляны тазалап коюш керек. Үстүнө жапкандан кийин, ачкандан кийин кайра ташты чекеге чыгып үйүп коюш керек. Оноке комендант бул жагун студенттери бул карасаңыз эшек жайлы болуп кеткен да.